Kur'an'ın 4. süresi 34. ayatında мындай деген көрсөтмөлөр берилген. Аялдарга тиешелүү. Ажында мындай дейт. Аялдардын силерге баш ийбей коюусунан корксоңор, а дегенде аларга насаат айткыла. Насаатка болбосочу, анда алардын төшөгүн бөлүп койгула дейт. Жатпай койгула алар менен. Манипуляция кылгыла. Эгер агада болбосо, анда ургула дейт. Ургула. Бул аятты окуган адамдарда суроо туулат да. Бул Куран деген үй бүлөнү бузган, жаман жакка үйрөтөт турбайбы? Аялдардын төшөгүн бөлүп кой деп атса, ургула деп атса деген суроо туулат да. Анда молдокелер өз китебинен өзү уялат да, өздөрү ыңгайсыз абалда бул ургула деген сөздү түшүндүрмө бериш керек. Анан ага кандай түшүндүрмө берип атканын биз чубак ажынын оозунан угуп көрөлүчү азыр. Бир айтат, чубак ажы телевизордон Куранды бузуп айтты. Эмне деп айтты десе, аял дурса болобу десе, болбойт деп айтты, Куран дурса болот деп айткан. Куранда качан болот деп айткан? Эрди катын анан көчөгө чыгып кете берсе, кой деп айтыш керек. Анан такыр болбой намаз окуга жолук салынбай койсо, анда бир үйдүн ичинде төшөгүн бөлүп салыш керек. Бирок балдар көрбөсүн бөлүнүп жатканын. Биякта бир эркек, биякта аял. 3 күнгө чейин. Ал болбосо, анда аялды урсун дейт, кантип уруш керек? Эч жери көгөрбөй турган уруш керек. Жанагы самандын бутагын алып ошо менен урганда, эми урду деген аты бар, бирок заты жок болуш керек да. Ушуну мага колу көтөрүлдү аттың ай, ушуга келип калдым аял сестениш керек. Же мистак бар бит тазалаган. Ошо менен урсун дейт жан башына. Көзүнө сая болбой мынтип аны. Чубак ажынын түшүндүрмөсүнө ылайык ал Курандын ургула деген сөзүн аны саман менен ургула деген түшүндүрмө берип атат. Бирок биз бул жерде окугандай, бул жерде эч кандай саман менен ургула деген жок. Тиш жугуч менен ургула деген жок. Мына бул жерде ачык жазылып турат. Аларга а дегенде насаат айткыла дейт. Болбосо, алардын төшөгүн бөлүп койгула дейт. Эгер агада болбосо, анда бир эле сөз менен жазылып турат. Мына ургула. Саман менен ур, анан жөнөкөй эле символический урмуш болуп кой деген жок. Ургула деп турат. Аны молдокелер элдин үрөйүн учурбаш үчүн, исламдын чыныгы жүзүн ачпаш үчүн, анан ар кандай алдоолорго туура эмес бурмаланган түшүндүрмөлөрдү ойлоп табышат. Булардын айтып атканы жалган экенин далилдеш үчүн биз хадистерге кайрылып көрөлүчү. Бул Сахих Аль-Бухари китеби. Аженде Сахих Аль-Бухари 58-25 деген номурду ачсаңар, табасыңар, анан өзүңөр да окуп көрсөңөр болот кенен. Ал жерде мындай деп жазылат. Рифа развелся со своей женой, после чего Абдурахман бин Az-Зубайр аль-Курайзи женился на ней. Аиша сказала, что женщина пришла в зеленой вуале и пожаловалась ей, Аише, на своего мужа и показала ей зеленое пятно на коже, вызванное побоями. Рифа деген адам
аялы менен ажырашып кетиптир. Тактап айтканда аялына 3 талакты берип коюптур. Ал эми исламдын жобосуна ылайык 3 талакты берип койсо ал күйөөсү менен жашаганга болбойт да. Ал эми халалданып келиш керек. Башка бирөөгө күйөөгө чыгып, аны менен жок дегенде бир жолу жыныстык катнашта болуп, ошондойчо жол менен халалданып, анан күйөөсүнө барыш керек кайта мурдакы. Ал эми Рифа талак берип койгондон кийин анын аялы Абдурахманга чыгыптыр. Абдурахман аны аябагандай сабаптыр. Сабаганда денеси бүт көгала болуп келиптир. Анан Айшага же Мухаммедтин аялына келип, анан көргөзүптүр. Мени ушундай Абдурахман сабап атат деп. Андан аркысында окусак мындай дейт. У женщин была привычка поддерживать друг друга. Поэтому, когда посланник Аллаха пришел, Аиша сказала: «Я не видела женщину, страдающую так, как верующие женщины. Смотри, ее кожа зеленее ее одежды». Баягыл күйөөсүнөн запкы көргөн аял Мухаммедтин аялы Айшага келип, көгала денесин көргөзүп, арыстанып арыз-муңун айтса, Айша Мухаммедке айтып атат: «Мен мусулман аялдардай азап чеккен, кордук көргөн аялдарды көрө элекмин. Карачы, анын денеси өзү кийип жүргөн көйнөгүнөн, көк көйнөгүнөн дагы көгүрөөк экен» дейт. Ушундай көгала койдой кылып Абдурахман экинчи күйөөсү сабаган. Ошентип арзы-муңун айтып келсе, Мухаммед эмне деп атат? Биз ушул эле окуяны, бул узунураак хадис, ушул эле окуянын уландысын же башка бир хадистен окуп көрсөк, аженде мындай дейт. Бул Сахих аль-Бухари китеби 26-39. Аженде мындай дейт. Жена Рифа аль-Курази пришла к пророку и сказала: «Я была женой Рифа, но он развелся со мной, и это был окончательный, необратимый развод. Затем я вышла замуж за Абдурахмана, но он импотентный». Аял бул жерде биз жогоруда окуган хадистегидей эле айтып атат. Рифанын аялы элем. Ал талак берип койгондон Абдурахманга чыктым эле. Анткени шариаттын жобосуна ылайык күйөөсү талак берип койсо башка күйөөгө чыгып, жок дегенде бир жолу жыныстык катнашта болуп, анан ажырашып күйөөсүнө барыш керек да. Ал эми Абдурахманга чыкса, Абдурахман импотент экен. Жыныстык катнашта боло албайт экен. Анан эмне кылам деп жанагыл көгала эти менен токмок жеген келип Мухаммедтен сурап атат. Анда Мухаммедтин жообу мындай экен. Пророк спросил ее: «Хочешь ли снова выйти замуж за Рифа?» дейт. Мухаммед сурап атат: сен кайрадан жанагы биринчи күйөөңө Рифага баргың келип атабы дейт. Аны билип атат. Анан ага Мухаммед мындай деген жооп берип атат. Вы не можете, если у вас не было полных сексуальных отношений с вашим нынешним мужем. Сен мурдакы күйөөңө Рифага бара албайсың деди. Азыркы күйөөң Абдурахман менен толук кандуу, жакшылап, жыныстык катнашта болуп, халалданмайынча биринчи күйөөңө бара албайсың деп койду. Мухаммед айткан жок. Эмне себептен муну көгала койдой сабагансың, көйнөгүнөн да денеси көк болуп кетиптир.
сен муну чубак ажы айткандай саман менен эле акырын чаап коюшуң керек болчу, же тиш жугуч менен акырын чаап коюшуң керек болчу деген жок. Бул жерде айтып атат Мухаммед. Абдурахман сен менен жыныстык катнашта болуп сени халалдамайынча биринчи күйөөң Рифага бара албайсың деп койду. Бүттү. А молдолор азыркы биздин элди алдап, жок, андай түшүнбөш керек, анан саман менен чабыш керек деп айткан жок Мухаммед. Мына хадистерди ачып өзүңөр карап көргүлө. Денеси көк ала, өзү кийип жүргөн көк көйнөктөн дагы көк экен дейт. Кийинки хадисти карап көрөлүчү. Бул Сунан Ан-Насаи 3963 деген номер менен табасыңар. Аженде баарысын окубай эле коюп, өзүңөр паузага коюп окуп көрсөңөр болот. Ал жерде мындай дейт. Айша Мухаммед менен өзүнүн кезеги келгенде бир түнү жатыптыр. Ал түнү Айша уктамыш болуп калса, Мухаммед түндүн бир убагында туруп алып бир жакка жөнөйт. Айша аркасынан ээрчип, аңдап жүрүп отуруп, бир жерге барганда Мухаммед билип калып, кайра артка тартат. Айша шашылыш түрдө келип, үйүнө келип жатып калат. Аркасынан Мухаммед кирип, демигип жаткан Айшаны көрүп, сен эмне үчүн мени артыман аңдыдың деп, жанына келип, анан катуу түртүп жиберди дейт төшкө. Мына, он толкнул меня в грудь, что причинило мне боль дейт. Мухаммед аркасынан аңдып жүргөн Айшаны билип калып, үйгө чуркап келип, төшкө түрткөндө Айша мен этим оорду дейт. Кийинки хадисти карап көрөлүчү. Анда Мухаммед өзү эле эмес, башкаларды дагы аялдарыңарды ургула деп үйрөткөн. Ал хадис Сунан Аби Дауд китеби 2146 деген номерда табасыңар. Анда мындай дейт. Не бейте служанок Аллаха, но когда Умар пришел к посланнику Аллаха и сказал, женщины стали смелее по отношению к своим мужьям, он, пророк, разрешил бить их. Аллахтың елчисине Умар келип айтыптыр. Аялдар күйөөлөрүн тоготпай калды. Эмне кылабыз десе, анда Мухаммед айтыптыр, аялдарын барып урсун анда деп. Ошондон кийин дейт, затем к семье посланника Аллаха, мир ему и благословения, пришло много женщин, жалующихся на своих мужей. Эртеси күнү көптөгөн аялдар келип Мухаммедке арстанып келишиптир. Күйөөлөрүбүз уруп атат деп. Эми азыр мусулманбыз деп хиджаб салынып, аябагандай исламга берилип жүргөн аялдар өзүңөрдү ошол Мухаммедтин учурундагы аялдардын ордуна коюп көргүлөчү. Эгер силердин күйөөңөрдү Мухаммед тукуруп туруп жөнөтсө, аялдарыңар баш ийбей баратса, анда барып ургула деп. Анан күйөөлөрүңөр келип алып силерди аябагандай көк ала койдой кылып, жанагы Рифанын аялын экинчи күйөөсү
Абдырахман сабагандай сабап туруп үйүңөргө ошондой мамиле жасаса кандай болот элеңер? Ал Мухаммед деген кишиге жол көрбө. Ал жаман, бузуку, сени жаман жолго үндөп атат, үй бүлөнү бузуп атат деп айтат белеңер күйөөңөргө. Же саллаллаху вассаламдын айтканынан чыга көрбө. Ал эмне десе ошонун баарын аткар. Ал турмак үйүңөргө барып аялыңарды дагы сабагыла десе келип бизди ургула деп айтат белеңер. Кана бул хадистер өздөрү тастыктап тургандай, эч кандай жанагы чубак ажы айтып аткан саман менен акырындан чапкыла, тиш жугуч менен чапкыла деген жер жок. Мухаммедтин учурунда аялдарын көк ала койдой сабап тепкилешкен. Ал турмак Мухаммед өзү үйрөткөн, бар уруп кергиле деп. Эртеси күнү жайнаган аялдар келген. Эмне кылып күйөөлөрүбүздү тукурдуң эле? Үйгө барып баарыбызды сабады деп. Мына исламдын чыныгы жүзү, исламдын чыныгы аялдарга болгон мамилеси.